Бүгүн мына Кумтөрдүн Кыргызстанга толугу менен өтүшү бул жалпы элибиздин сыймыгы, жалпы элибизге сүйүнүч деп айтсак болот. Анткени биринчи жыл канча жылдан бери ушу Кумтөрдүн айланасында чыр чатактар болуп кетип, канча падышалар, канча биздин атка минелер ушул нерсени ишке ашырабыз деп элге берип ашыра албай келген. Мына ушул жыл ушул насип буйруган экен. Мына 2022 жыл бул кыргыз элине чоң жеңиш, кыргыз элине чоң бул байге, чоң бул сүйүнүч. Кудай буйруса мынакей толугу менен Кыргызстанга өтүп, толугу менен иштей башса, бул дүйнө жүзүнө Кудай буйруса биз эми өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирип баштайбыз. Бул эми биздин жакшылыгыбыздын биринчи кадамы болуп кетсин. Мындан ары баардыгы ушинтип мамлекеттик өтүп, бара-бара Кыргызстан ушу жеңиштерге жете берсин деп элимди бүгүн куттуктап кетем чын жүрөктөн. Ишенич бар албетте. Менин оюм эң жакшы абдан сонун болуптур. Албетте биздин өзүбүздүн ген байлыгыбыз болгон, Кыргызстандан чыккан ген байлыктарыбыз өзүбүздүн кыргыз элибиз утуп алып, жеңип алып, өзүбүздүн кыргыз жарандар иштетсе, албетте биздин кыргыз эли үчүн аябай жакшы пайда алып келет. Ой, сүйүнүп атабыз, мурда эле өтүш керек эле да. Бир баягы будан канча 14 жылдан баштап эле канча аракет кылышты. Садыр Жапаров убагында эмне үчүн отуруп калды. Ошон үчүн Кыргызды ошондой эле өткөрөбүз деп аракет кылып ошондой болбой калган. Мына эми акыры чындык жайып, мынакей буюрса мынакей толук бойдон Кыргызстандын эмесине өтүп атат. Жакшы болду, сүйүнүп атабыз одан. Садыр Жапаровга да рахмат, ушинтип Кумтөрдү өзүбүзгө кайрып бергенине. Балдар үчүн, кыздар үчүн, жаштар үчүн жакшы болот.